урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун түзөтүүсү көрсөтмөсү негизинде курулуп жаткан биздин мамлекетибизде ошо эгемендүүлүк алганыбыздан бери биринчи ирет ушундай чоң мамлекеттик масштабтагы чоң стадиондун курулушу менен сиздерди тааныштырып коелу деп чечтик. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиз мындан 1,5 жыл алдын ушу стадионду куруу боюнча пландарды алдыбызга койгон. Бирок стадионду кайсы жерге куруу боюнча биз жерлерди тандап отуруп, акыры ушул жерге келип токтодук. Бул маселени мына быйыл эле жазында чечилди. Эми мына жаз келери менен активдүү курулуш иштери жүрө баштады. Бул стадиондун техника-экономикалык характеристикасын могул турган стендтен көрсөңүздөр болот. Бирок мен айтып кетейин, негизинен стадион 45 000 адамга эсептелген. Бул ФИФАнын Дүйнөлүк футбол федерациясынын стандарты менен курулуп атат. Бул жерде стадионду курууга тартылган негизги архитекторлор, специалисттер, булар Англия жана Турция мамлекетинен келишти жана алар көзөмөлдөп назират этип отурушат. Ал эми куруучулар өзүбүздүн куруучулар 90% жалаң кыргыздын куруучулары иштеп атышат. Бул жерде куруучулар үчүн 500дөн ашык атайын куруучулардын городогу курулган. Президентибиздин койгон тапшырмасы негизинде бул стадион 2 жылдын ичинде курулуп бүтүш керек. Стадиондун финансылык кетирилген каражаттары азырынча эми толук айтыш кыйын, бирок биздин баамыбызда 45 000 орунду стадионду, мындай бүгүнкү күндөгү современный стадионду биз бир 60 миллион доллардын тегерегинде куруп бүтөбүз деген оюбуз бар. Мүмкүн анан азыраак болуп калар, мүмкүн ошонун тегерегинде болуп калар, эми бул бүткөнү билинет. Бул бир эле бул стадион эмес, президенттин тапшырмасы менен ушу быйылкы жылдан баштап мамлекетибиздеги бардык чоң стадиондорду калыбына келтирүү. Мен бул боюнча бир маалымат айтып коеюн. Мамлекетибизде бүгүнкү күндө бир дагы футболдук поле же болбосо бир дагы талапка жооп бере турган стадион жок экен. Азыркы күндө бул маселе бизге жүктөлгөн, бул футболдук союзга жүктөлгөн, футболдук биримдигине. Кыргыз футболдук биримдиги өзүнүн расчетун жасап бүттү. Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө биз быйылкы жылы күзгө чейин 12 чоң стадионду калыбына келтиребиз, жана 2 жаңы стадион курабыз. Ошонун негизинде мен ойлоймун, биздин спорт сүйүүчүлөрүбүзгө чоң шарттар түзүлөт. Ошол каражаттардын көпчүлүгү өзүңүздөр билгендей, мына бизде көптөгөн каражаттар ар түрдүү булактардан түшөт. Негизги булагыбыз ушул таможня менен налоговыйдан түшөт. Бирок ошол эле мезгилде акыркы жылдары президентибиздин тапшырмасынын негизинде ошол экономика кылмыштарга каршы, коррупцияга каршы, уюшкан кылмыштуу топторго каршы жумуштар катуу жүргүзүлүп келатат. Бул жерге дагы мына стадионду айтып коеюн. Бүгүнкү күндө эле ошол уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизинде топтолгон акчалардан бүгүнкү күндө 21 миллион доллар акча уже бөлүнүп берилди. Бул мына ошол курулуп аткан компаниялардын счетуна келип түштү. Эгер булар акча керек десе биз дагы беребиз. Бизде ал боюнча мүмкүнчүлүгүбүз бар.